Базар Коргон районуна караштуу Могол айыл өкмөтүндө 2021-жылдагы аткарылган иштер боюнча элдик жыйын болду. Жыйында айыл тургундары, депутаттар, мугалимдер жана аксакалдар катышты. Айыл өкмөт кызматкерлеринин билдирүүсү боюнча, Могол айыл өкмөтүндө 6 айылдан 300дөн ашуун тургун катышып, өз көйгөйлөрүн билдиришип, жыйынга активдүү катышышты. Базар Коргондук мамлекеттик администрациянын биринчи орун басары Эрмек Момошов айыл өкмөтүнүн иштери жакшы, бирок тургундардын документтер боюнча бир нече маселелери бар экендигин билдирди. Могол айыл өкмөтүнө пландалган эл менен жолугуш өткөрдүк. Бул жолугушунун максаты 2021-жылдагы айыл өкмөттүн жасаган иштери 2000-жылга карата 22 карата пландар боюнча макулдаштык. Элдер жалпы жакшы катыш берди. Эми район боюнча өзүнүн Могол айыл өкмөтүнө чечилбеген маселелерди бир топ соңдорду берди. Аны иш-чара катары өзүбүзгө жазып алдык. Буюрса булар тарабынан коюлган бир топ маселелерди мыйзам чегинде чечүүгө жардам беребиз. Мен ойлойм, бүгүн кыла турган ишибиздин баардыгы айкын, ал боюнча багыттарыбыз бар. Анан эми эң эле көйгөй нерсе мыйзам салынган үйлөр экен. Ал боюнча президентибиз өзү көзөмөлдөп, мына марттын аягынан апрелден баштап иш-чаралар жүрөт. Буюрса колунда документи жок үй бүлөлөрдүн баардыгы документ болот деген ойдобуз. Могол айыл өкмөтүнүн башчысы Эркин Турдукулов жыйын тууралуу мындай деди. Мына бүгүн жылды 21-жылдын жыйынтыгы боюнча элдик жыйын өткөздүк. Бардык 6 айылдан элдерди жыйнап, ошол элдерге отчет бердик жана элдеги көйгөйлүү маселелерди уктук. Кандай негизги көйгөйлүү маселелер болду? Негизги көйгөйлүү маселелер ушу элдин ушу үйлөрүнүн документтерин мыйзамдаштыруу, кызыл китеп алуу болду. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, жана жол маселеси, ошондой эле свет. Кана жолду мына ушу эмен 2 километр жерди быйыл транспорт министринин замы келип кеткен, жакында эле бир жума болду. Ошо 2 километр жер транспорт асфальтта беребиз деди, ал маселеси чечилип атат. Апораны рейстин башчысы трансформаторду күчүн чоңойтуп беребиз, жана апорлорду алып беребиз деп туруп мына сөз беришти. Ал эми эмени көбөйтүп, токтоосуз элди кыйнабастан документтештирип беребиз деп Көчөрегистердин адиси жооп берди. Айыл эли айыл өкмөт тарабынан берилген отчет менен таанышып, суроолордо жооп алышты. Даярдагандар Тимурлан Мелисбеков жана Сүйөркулова Тахмина.